Белоруссияга, Россияга алмалар кетип калды да. Анан ошол азыр тамганын эли аябай бул жаатынан аябай күчтүү, анткени алар калибровка эмне экенин билет. Алар ошол жана бир жигит айтпадыбы? Мен бак өстүрүп эме кылыш үчүн кызыктар, бирок акча алууга кызыктар, бирок акча сырттагы кызыгы жок да. Тигилер болсо ошол алма багына мышлениясы ошентип өзгөрдү, бул көрсө акча табуу менен ишим, бизнесим деген сыяктуучу. Анан ошол сунуш катары эле бул мындай разовый эмес, бул систематический, системалык түрдө определенный ошол жана силер айткан кызыктар адамдарды чогултуп, анан ошолорго башынан аягына чейин бергенде анан ошондой жыйынтык болот экен да. Бизде ошол 1000 киши тандалып алынган, эме элинин кызыкчылыгына жараша азыр ошо жет өгүздө 4 айыл, тоңдо 4 айыл. Анан ошол айылдардын бактарын көрсөк, эми азыр деле билинет болуш керек. Бир 5 жыл мурун көргөндө берки кошуналардан, анан кошуналар сиз айткандай маалымат алып, анан айыл өзгөрөт экен да. Анан жана эмени айтайын дегем. Химический препарат колдонгондордун бир жакшы маалыматы бар эле. Химический препаратты бир чачканда, ал жана байке айтпадыбы, модифицированный продукт алып, жанагы химический элементти алып, ал шок болот экен алмага, анан ал жанагы Чернобыльга барып келген сыяктуу эле организмде кетпейт экен да, 20-30 жыл кетпейт. Аны чачты, биздикилер жанагы кийинбей эле чачышат турбайбы? Чачты, боюндагы келинде эле чачты. Ал организмден бактан дагы, адамдан да 20-30 жыл кетпейт. Анан ошо алманы үзүп жеп атабыз да. Ошондой тренингдер өткөн. Анан ошону элге түшүндүрүп, жана Караколдогу биолаборатория бар болчу. Ошол алманын куртун жеген курттар болот экен. Ошолорду да алып келип бергенбиз. То есть биз деген ошо үйрөтүп, раздаточный материалды таратып, андан тышкары көчөттү жана 3 питомниктер менен сүйлөшүү жолунда аякта мындай болчу. Алар ответственность алышат. Приживаемость было 93%. Эгерде приживаемость болбой калган көчөттү кайтарып берет. Анан жанагы лабораториянын анда урус бир ученый урус киши эле ошол дагы эле иштейт, ошондой эле улуу киши болчу. Ошол ошол да русский был мужчина. Ошол кишинин сотрудниктери менен акчасын төлөп, анан ал жана курттар дагы бир температурный условияда банкага салып, аны таратып, анан аны бактарга байлап, анан ошол курттар определенный убакта алманын куртун жеген курттар болот экен да. Ошол менен акциялык кылып, анан ошо Белоруссияда жанагы айыл чарба ярмаркасына дагы салымыбыз көп деген, ошол жактан жанагы кардарлар чыгып, анан уже объем да чыгып, теги ассоциациялар толду да, объем чыгып, анан булар уже фура менен кетирип калган учурлар болгон да. Анан негизи ошол да силердин деле максат туурабы? Просто ошол системалык түрдө болуш керек экен да. Анан жанагы биологический аппараты дегенимчи. Вот сейчас их можно использовать? Биологические препараты? Ну вот эти жуки, которые съедают, да. Многие оказывается. Многие мисалы ошол эле мына апалар деле, алма, мен өзүм агроном эмесмин, алма деле өстүрбөйм. Ошо долбоорго киргенде күлүп айткан, мени туура эмес тандап алдыңар, мен алманы ем с кожурой, без кожуры. Вообще алма жөнүндө понятиям жок. Шаарда өскөн кызмын. Алманы сатып алгам, кантип өсөрүн да билбейм деп. Ошо жаңы барганда биринчи семинарда ошо компост десе мен ойлоп турдум да, компотту эле эмне айтып атышат. Компотту эле алып, биз компостtu алып ана бактын түбүнө куябыз десе, мен анда баягы жашмын, анан билбейм да. Анан булар кызык адамдар экен, компотту жасап алып эле анан тиги алманын түбүнө куяп турбайды. Анан өзүм айттым: "Вы меня неправильно выбрали. Я не агроном, я в этой сфере абсолютно ничего не понимаю. Яблоки ем с кожурой, без кожуры. Все да арыз жасасам, анан жок бул эме жана уюштуруучу менеджер катары туура келесиң" деп. Анан мен ошол ойдон калган, жана агрономдор менен чогуу жүрүп, кыштын кыранчын элесин ошо бактарда жүрдүк, жанагы показательный да, ар бир айылда 10 үй бүлө бар да, 100 киши. Ошо 100 кишинин багына показательный кылып, кээ кошуналар да келет, жана бүт эмени көрсөтөт бекер. Ошондо отуруп, анан айыл бүт бири-бирине угуп, жана силер айткандай вирус, аз коронавирус деп чөчүп атпайбызбы? Атилерки деле ошондой экен да. Ошол вирустан сенин короңон меники кетет, давай сен дагы кошул, анткени мен бакты жакшы өстүрүп атам, а сеникине моундай дарт болуп атат, ал азыр шамал менен учат, меникине бузат деп атам, айыл ошентип калган. Өзгөчө Каракоо жана Маркс айыл акчада көрсөткөн. Силерге мындай да, аябай жакшы тажрыйбаң бар экен. Ошону улантып кетиш керек. Совет мындай болуп да. Азыр силер жумушка боюнча силер 3 нерсени киргизсеңер болот. Биринчи,
шаардын бюджетин кантип көтөрүш керек? Бул негизги максат да. Бул максатыңар элементарный болот. Биринчи максат силердин шаардын бюджетин көтөрүш үчүн айлыктар менен айлык көтөргөн жакшыртышыңар керек. Анткени шаардын ичинде банктар турат. Айылда банк жок. Силердин шаардагы банктар айылга кредит берет, туурабы? Ошолор туура сунушташ керек. Российский, кыргызский фонд бар. Алар болсо жанагы кредитный продукт барбы? Плодоводство. Ошол мен жазып берген. Быйыл жаңы 3 кредитный продукт чыгып, ошол боюнча бизде балыкчыда 11 банктын филиалы, сберкассасы бар. Ошолор канча көп силерге акча келсе, ошончо кредит берсеңер, андан түшкөн пайда силерге именно шаарга кетет, туурабы? Бюджеттики. Бул биринчиден болот. Ошон үчүн силер деген ошону регуляция кылышыңар керек. Ошолдо данныйларды алып туруп, канча айылда, канча фермер бар, ошолор кандай иштейт деп. Бул биринчиси. Экинчиси, шаардын ичинде мынакей тегеректе азыр абрикос көп өсөт. Ар бир айылга переработка койгонго мүмкүнчүлүк жок. Анын кажети да жок болуп калат да. Шаардын ичинде структура бар, канализация бар, свет бар, көп помещение бар. Аларга переработка койсо, допустим, ошол эле пюре чыгарган же сушка кылган көп немер бар эмеспи? Шаардын ичине кирет. Ошондо силер деген услуганы шаардан ала баштайсыңар. Бул экинчиси болуп калат. Ошо взаимодействие болуп калат да. Үчүнчүсү болсо, силер азыр пилотный проект кылып, шаардан квартал болуп неметсеңер, чыгарсаңар, анан ошолорго определенный мынакей силер деген алча тикеле, силер алма тикеле, только мындай определенный условия менен модель кылып койсоңор, 1 жыл 2 жыл 3 жылдан кийин ошо кошуналар биригип туруп, бир продукция бере баштайт. Но это нужно, да, это нужно в партнерстве с агрономами делать. Нет, я просто совет даю. А вот эта система болсо, агрономмен жасайсыңар, проблема жок. Буякта вам советы дадут и модель дадут, проблема жок в этом отношении. Просто вам надо объединить несколько кварталов. Кварталдарды бириктириш керек да. Ошо бир кварталдын ичинде мондай өсүмдүк чыгат деп. Можете прочитать. Шаардын ичинен балыкчыдан аябай продукция чыгат. Мында карасачы. Ошол чыккан продукция ошол үй бүлөлөргө жакшы эле бюджет болуп берет да. Негизинен айтканда. Ну, мен да маалыматтар бирок да туура түшүнүш керек, анан туура система колдонсоңор, мунун баарын колдонсо болот. Просто мен өзүм бул жаатта информированный болуп, мурда ошо долбоорду иштеген боюнча айтып атам да, анан бизде азыр маалымат катары эме бар. Балыкчыда Айберон деген жоопкерчилиги чектелген коомдун фруктохранилищеси бар. Азыр 24 тонна батырат жылына. 2 жылдан бери иштеп атат. 2400. Ой, 2400 тонна. Анан булардын азыркы планы, биз буларга азыр жер бөлүп бердик. Ошо 2 жылдан бери там тоже наша инициатива. 2 гектар жер бөлүп бердик. У них планы построить завод по переработке детского питания. Бизде буларды кармап калалы деп аябай аракет кылдык. Анан азыр эми булар бизде жер тартыш болгондугуна байланыштуу, они 100 гектаров земли купили уже в Высокотинском районе и начали закладывать интенсивный сад. И анан ошол жердеги маякта Хотят закладывать. Начинают, наверное, уже, потому что 100 гектаров земли по ихним аннотациям они уже купили. Они ожидали с нашей стороны биз качан жер бөлүп беребиз, анан ошо жер бөлүнүп берилди. Азыр ошол госакты жагы менен чуркап жүрүшөт. Мына бул декабрдын аягында бергенбиз. Анан ошолордун бир основной эмнеге аларды да колдодук, булардыкы ошол булар деген ошо бизде бакчалар менен иштейт да. Объем бериш керек да, консолидация объемов. Маякта болсо анан экспортко кетиш үчүнчү. Анан ошо көл өрөөндөгү алма бак өрүк өстүрүүчүлөр менен булар ассоциация ретинде түзүп, анан обучающий семинарный зданиясын курушат. Ошол жакта обучающий систематический бир программа менен иштешет да, аларга ошо азыркы айтылганды үйрөтүп, анан алардан жана алардын айтуусу боюнча дагы негизи биз көбүнчө эме плодовая ягода они тоже шок оказывают, испытывают. Жана биз алманы терип, аны чакага салып, чакадан алып тиги ящикке салып, алар тияка салганда алма өзү шок болот экен, анан алма өрүк жана чирип калып, анан мынткендер ошондон экен да. А у них по методике жанагындай кара сыяктуу эмеси менен барат. Алманы бир эле үзөт, бүттү, ал жана ящикке турат. Аны эч ким жоргойт этпейт. Алма не испытывает, алма или өрүк не испытывает шок. Бүттү ошо ойдон барат да, калибровка менен өтүп туруп эле анан экспортко кетет да. Ошол маалымат катары азыр ошол иштеп атат. Алардыкы у них вот такие планы. Силерге өткөрүш үчүн, допустим, азыр ошондой семинар Саргамышта барасыңар, биз менен барып келсеңер, там готовая школа стоит. Сад есть. Сад готовый стоит. Ну вот ошо Саргамышской районунда барган үчүн ошо бар, это называется Международная школа садоводства турат. Мынакей Нурлан. Пожалуйста, ошол жактан директор мынакей Нурлан. Азыр Школа садоводства экинчи Нурлан турат. Мынакей Туруз турат.
пожалуйста, готовый преподавательдер бар, организатор бар, зип бар деген, бүт бар деген готовый. Просто колдонуш керек деген сөз да. Мына азыр ошол биздин мамлекетибизде программа кирди, баягы аймактарды өнүктүрүп турган балдарды коргоо. Анан өзүңөр билесиздер, эгерде экономический үй бүлө бышык боло турган болсо, ошол үйдө уруш азаят. Ошол үйдө баягындай мындай жаман эмелер болбойт. Ошон үчүн биз бардыгыбыз азыркы ушул мына чогултуп аткан маалыматтардын бардыгын элге жеткизиш үчүн биз телевидение ачышыбыз керек. Сөзсүз түрдө ушул Айыл Чарба деген бир канал болуш керек биз үчүн. Айыл Чарба каналында биз монту азыркы кандай биз оозубуздан кандай алтын сөздөр чыкты, кандай бир акылдар болду, Кудайга шүгүр, мына жакшы мына неме YouTube пайда болуп калыптыр. YouTube'га жүктөйбүз. Ошондо дагы 0,5% киши көрөт экен. Калгандарына жетпейт. А телевидение болсо, А государство-то аграрное государство да. наше, видите, а Ошол телевидения нету. биз агрардый мамлекет болуп туруп, бизде ошол агрардык канал жок экен. Баягы 100дөн ашык канал бар экен Кыргызстанда. А ошонун ичинде ошол именно ошол Айыл Чарба каналы жок экен. Ошону биз эртеге ошол Багбандар биримдиги ассоциациясынын атынан, мына багбандардын баардыгынын атынан ошого бир кат жазайлы. Мамлекетибизге кат жазып, ошону силер да кол коюп бериңиздер. Көпчүлүк болуп, ушуну колдоп, ушул бир Айыл Чарба канал ачып алсак, ошол жерде мына ушул Нурлан, мына экенин атын унутуп калдым. Турсбек экен, мына Болот, Як, Нурлан. Ушу көп экен да, билимдүү кишилер көп экен, бирок ошолорду элге укканы мындай площадка жасап беришибиз керек экен да. Эми мына азыр сиз айткандай Турске, точно бизге бир лаборатория керек. Мына бизге четтен келип аткан тамак аштарды мындай кылат экен да, Европага башка стандартта жасалат экен. Азияга башка стандартта жасалат экен да. Ал жерде мисалы үчүн Азияга жасалып аткан эмелерде эң сапаты төмөн, баягы ундан сапаты төмөн баягы фруктоза, ал жака сахар косуп, биз жака фруктоза кошуп коет экен. Ошентип эң арзан эмелерди бизге чыгарат. Пальмовый масло менен баары рама, прама, пигел, бул майонез, сайнез бар жол келип атат. Ушулардын бардыгын биз өзүбүз употреблять этип атабыз, ал биздин организмибизге приживаться этпей атат. И бизди бир жерибизден ортуп чыгып атат. Ошо чоң бир лаборатория ачып, баягы сиз айткан институт земледелияны кайра жандандырыш керек. Жандандырып, ошол жерде баягы сиз айткан илимий ачылыштар, илимий жумуштар болуш керек. Мына азыр өзүбүз питомник жасап алайлы деп атабыз. Мына Нурлан билет. Нурланды биз барып иштете албайбыз. Нурланга биз акча төлөй албайбыз. Мамлекет төлөп бериш керек. Нурланды алып барып ошол 3 подвоин немеге коюп, производствого чоңураак кылып коюп, безвирусный жерлерге. Ошого прививкасын берип, көчөт чыгарып берип туруш керек. Ошол эле Италиядан чыккан көчөт окшош эле кылып чыгарып бере алат да бул. Мына бар жок биздин өзүбүздүн колубузда, бирок ошону колдой турган бир меценаттар чыгыш керек. Азыр улак десе баары жанын берип, $50,000 берип сайып атат. Мына улакка деп. Туурабы? Футбол десе сайып атат. Неме? Жеген футбол деген бул азарт да. Эмгек, мына жеген жей турган тамагыбызды тазалап албасак, мына молдосу деле, молдо меси деле ооруп атат азырчы. Жеген тамак бир деле жок, молдолор эмне ал жерге башка жактан аларга поставка болуп атат жейсизби? Ошол молдолор деле ошол геномодифицированный эменилер лапылдатып уруп атат. Туурабы? Ошонун бардыгын ошо баягы диндарлар дагы, баягы башка бир эме конвенциянын адамдары дагы бардыгыбыз чогулуп туруп ушул жеген тамагыбызды бир сыйра тазалап ала турган мезгил келди. Эми чогулуш өтө жакшы форматта өттү. Силер менен бүгүн баягы биз Наура кетип аткан баягы багбандар биримдиги бүгүн кыйла баягы просветительский эме алдык, эми баягы илимий негизде силер менен кызматташканы биз даярбыз. Биздин площадкабыз силерге дайым ачык. Мына акыйкатты айткан адамдарга биз эч качан жолтоо болбойбуз да. Анан баягындай чындыгында айтканда мен өзү тазалыкка ачканмын бул группаны. Группама мына мисалы үчүн начар эмелерди, дарыларды, тигил булларды таштап атат. Алар менен капа болбосун.
кийин түшүнүп каласыңар. Абдулла Ташевич туура эле кылган экен деп. Себебинде мына бизге тазалык болуш үчүн биз как бы мына группаны фильтровать этип турабыз да. Бирөөсү амофос сатып берет. Токтотобуз сразу. Бирөөсү болсо тайфун бар 5 тонна дейт. Токтотобуз. Ошондой да. Же болсо бирөө айтат. Мен өзүм мындай Сербиядан барып жулуп келе койдум неме. Көчөттү көрсөтсөм монча көчөт. Эле бул көчөт чырпык го бунун деп. Ошондой ограничение кылып атабыз. Алар капа болушпасын. Бирок туура жасаш керек да. Бар жок нерсени туура жасаш керек. Эми силерге чоң рахмат. Бүгүнкү чогулушка катышкан бардыңыздар, бактылуу болуңуздар. Мына биргелешели, иштешели. Анан кийин мына эгерде убактыңыздар болсо, Нурлан, Турусбекке болот. Мына чүйдө 8 райондо чогулуш болот. Неме кылсаңыздар, биз өзүм финансировать этип, бар жоңарды неме кылып, жатаканаңарды чечип, өзүм ошо 8 күн бизге кызмат кылып берсеңиздер. Эгерде убактыңыз болсо. Канчасына? Мына эми понедельниктен неме жума күнгө чейин Байланышып турасың. байланышып ошого силерди официально приглашать этебиз. Рахмат келип бергениңиздерге. Ассаламу алейкум.